Укам, О, братан. sen Merс выигрышка коем деген сенби ушул жигит? Ошо мерсте розыгрыш кылып кичине эми оны пайдаланыш эмес, кичине актив көтөрөлү эле Инстаграмдан деген максатта. Укам, бир жакшы идея берейинби? Мына Орозо Улуу Айда турабыз да. Азыр сен билет акчага сатып атасың да, туурабы? Канча сомдон сатып атасың? 2000 рубльдан. Укам, бир жакшы насаат айтайын, мына ака катары сага, мен автосферада жүргөн катары. Бирок укам, сен азыр акчага сатып, эптеп активин көтөрөсүң, майлы не болосун, эптеп септеп бирдей кылып подписка көбөйтөсүң. Бирок жакшылык алып барбайт укам. Андан көрө өзүң күчүң менен, ушу элге кызматың менен таанылбайсың, эң жакшы вариант айтайын сага. Кандай деп эдиң? Ушу коюп аткан мерсиңди деле 2000ден аз билет сатып атасың да, туурабы? Ушуну сатпай эле өз күчүң менен таанылбайсың. Андан көрө мындай кылбайсың, бер сага жакшы идея айтайынбы? Элдин колдоосу керекпи сага? Ошо элдин колдоосу да, братан. Элдин колдоосу керек болсун укам, сен мен биз деле укам бекер кызмат кылдык, башын ачкандачы, ачыгын айтайын. Сен мында автосферада реклама кылып тур, реклама тартып, ушу элге таанылайын деп атасыңбы? Бизде пайда тийсин деген максатта. Болду, молодец укам. Анда сен мындай кыл укам, ук. Бир ай бекер реклама тартпайсыңбы? Россияда любой областьта болсо деле, сага келе албаса деле 1 минуталык качественный кылып тур видео жөнөтсө, сен аны монтаждап, тексттерин жазып, телефон номерлерин жазып туруп, ушуну чалып берип турбайсыңбы укам? Мага машинаны сүйлөбөсө деле мындай комплектациясын эсин айтып, сон кылып бир-экөө жөнөтүп, просто некачественно жөнөтүп коет. Азыр укам жетишкен заман, бардыгында деле iPhone бар. iPhone'ду тунук кылып жөнөтсө, камерасын ачып 1 минутта четкий кылып туруп, сен ушун менен таанылбайсыңбы укам, эң жакшы. Зачем сен лотерея кылып, розыгрыш кылып, алиги эптеп активдин көтөрүштүн кереги жок. Биз азыр мо подписчиктерге айтабыз, бизди укам Кудай буйрса, Россия, Корея, Европа, Америка бүт жак көрөт деп кой. Даже бүт область көрөт. Ушу дагыла сага катталсын, бекерге реклама чыгарып берип турабыз. Поделить эткиле могу видеону, достор. Ушул жигиттин аккаунтун отметка кылам. Максимально азыр түз жолго баштайлы ушул жигитти азыр жаштык кылып турабыз. Бир мерс тигип үрөм дептир да. 2000 сомдон билетин сатып, эптеп акчаны чыгарып, бир лотерея кылып үрөйүн дептир да. Аны кереги жок деп атам, достор. Бир оюңарды жазгылачы комментарийга. Туура пикирби ушул? Укам, Куда кааласаңыз бир комментарий жазышсын, сен аккаунтун отметка кылайын. Бир элдин колдоосун, бир результатын көр, эртең менен кечейин. Иншалла, только вперед дейт азыр. Лотереяга биздин туугандарыбыз көбү каршы, эркекче айтайын. Сен өзүң күчүң менен тааныл. Бул бир-экөө айтты эле, ойлонуп калдым эле, дем максат актив көтөрүп алыш деди ал жерде. Укам, алхамдулилла, биз укам мындай билет сатып, жанакында машина тигип көтөрүлбөдүк. Мына элдин колдоосу менен, пешене терибиз менен биз эл көтөрдү, ачык укам. Так что укам, мен сага бир советим могул жигитке мына. Ушул жигит Россияда Екатеринбургда иштеп, азыр таксовать этет экен, заодно реклама тартып иш кылат экен. Аракетчен бала экен да. Видеолорун көрүп, азыр мен чалып атпайм бул жигиткечи, не болду укам десем. Ака бир мерс тигип үрдүм деп атпайбы, мерсиң токтот деп атам. Андан көрө өзүң күчүң менен тааныл депчи, жакшы насаат айтып атам бул жигиткечи. Укам, Аллага аманат укам, жакшы ийгиликтер менен жетишип ал. Телефон номериңди экранга жазып коюм, бекер реклама тартып берип тур 1 ай, болобу? Болду, братан. Айттым го, бизден элге орозо чыксаң бекер короче. Бол, молодец. Атың ким эле? Мухаммед Ражап, братан. Мухаммед Ражап. Бол, молодец, Ражап. Болду укам, на связи.